Кубанып атам сени көргөнүмө өзүң жөнүндө кеңири тааныштырып койчу. Саламатсызбы? Мен дагы сизди көрүп турганыма экинчи жолу көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Мен Аселова Гүлсинай, азыркы учурда 5-класстын окуучусумун, 11 жаштамын. 19 Батырбек Садыков атындагы мектептен келдим. Мына жакшы, дагы бир тренингден жолуктук. Бул тренинг эмне жөнүндө экен? Мына сен катышып атасың да. Анан бунун сага кандай зарылчылыгы бар? Анан эгер буну өтө маанилүү десең, буну кандай ойлор, кандай кыялдар келди сенде? Биз азыркы темабыз гендердик зордук, зомбулук болуп жатты. Азыркы 3 күндүк тренингде азыркы айтып кеткендей эле мынтип эркектер кыздардын укугун тебелеп коюшуп атат да. Мен аны көтөрүп чыгышка мага өтө пайдасы бар деп ойлойм. Мындай сен азыр айттың гендердик зомбулук деп. Демек биз бул тренингде кыздарга болгон гендердик зомбулук жөнүндө айтып атабыз. Кыздар дегенде кимди түшүнөбүз? 10 жаштан 18 жашка чейин кыздарга. Анан сен айттың да азыр эркектер ушундай эмне кылып коюп атат деп. Кыздарга гендердик зомбулук эркектерден эле болот бекен же дагы башка дагы түшүнүктөр бар бекен? Түшүнүктөр бар албетте. Ар бир жерден болот. Коомдон, мисалы транспорттардан, көчөлөрдөн, үй бүлөдөн, эң биринчи үй бүлөдөн укукту тебелеп коет да, кыздын укугун тебелеп коюшат. Кыздардын укугун тебелейт, мисалы үчүн аталары эле тебелейт бекен же апалар дагы гендердик зомбулук кылып кыздарга эмне кылып коюшу мүмкүн бекен? Апалар дагы. Кантип? Мисалы баласы бир бала үйдө бир бала же бир кыз боло турган болсо, баласына көп көңүл буруп, кызына анча эле эмес да. Бул дагы гендердик зордук, зомбулукка кирип кетет. Кирип кетет, кыздарга кичине азаптардап келет деп. Эми мына билим алдың, эмне кылдың? Ушул эми кыздардын келечегине, турмушуна кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Ушундай кыздарды бөлүп коюп, кыз элең деп, анан сен кызсың да деп, мына мектептерден дагы өзүң уктуң, кыздар айтты. Кайсыл убакта сен кызсың да деп, жекелер дагы кээде айтып койт экен. Эми ушул кыздарга кандай мындай терс же оң таасир тийгизиши мүмкүн? Терс таасир тийгизиши мүмкүн. Ал кызда дагы, эркекте дагы өзүнүн эмоциясы бар. Мисалы эми өнүгүп келаткан кызды да, мисалы мен эми өнүгүп келатам да, ошол кыздар медиасына келип өнүктүм, мектебиме барып өзүмчө тренингдерди өтүп, бул терс таасирин берет. Аны жаңы өсүп келаткан кызды сындырып коюшу бул эме эмес да. Кыздар бул менен күрөшүш керекпи? Эгер күрөшсө, кыздардын колунан эмне келет дагы, анан кантип күрөшүш керек гендердик зомбулук менен кыздарга карата болуп аткан? Албетте күрөшүш керек.